Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чолпон Атадагы КМШ жана ЭАЭП өлкөлөрүнүн келечек биринчи жаштар форумунун ачылышына катышты. Бүгүн 25 августта Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын утурлай КМШ жана ЭАЭП өлкөлөрүнүн жаштар форумунун ачылышы өттү. Иш-чарага Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович да катышты. Акылбек Жапаров иш-чаранын ачылышында сөз сүйлөп, КМШ жана ЭАЭП жаштардын күн тартиби евразиялык интеграциянын жана векторлорунун бири экенин белгиледи. Бул форум Кыргызстандын демилгеси менен Евразиялык экономикалык биримдиктин органдарында төрагалык кылуунун алкагында өткөрүлүүдө. Жаштар форуму мындан ары да уланат деп ишенебиз. Бүгүнкү форум 500дөн ашуун катышуучуларды топтоду. Араңыздарда КМШ жана ЭАЭП мейкиндигинде өз ара пайдалуу кызматташтыктын жана интеграциянын туруктуу өсүшү үчүн көп күч аракетин жумшап жаткан адамдар бар, деди ал. Жапаров жаштар форуму КМШ менен ЭАЭПтин бизнес коомчулуктун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууда натыйжалуу механизми болуп калат деген оюн билдирди. Биздин форум КМШ жана ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдөгү жаштардын интеграциялык процесстери үчүн бурулуш рычагы болуп калат деп ишенем, деди Акылбек Жапаров. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2024-жылы аяктайт. Бул тууралуу брифингде Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу тобунун жолчу инженери Куштарбек Аманов билдирди. Анын айтымында түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулуш долбоору 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи Кызыл Жылдыз Арал тилкесиндеги иштер 2018-жылы бүтүп, жол пайдаланууга берилген. Казарман Жалал Абад тилкесинде 3283,5 метр узундукта туннель куруу иштерин бүтүрүү калды. Жалпы узундуктун 3890 метринде иштер бүтүп, 606,5 метр калды. Ошентип иштер 2023-жылдын ноябрында толук бүткөрүлөт. Экинчи этапта Арал казарман тилкеси бүткөрүлүп, азыр кемчиликтер оңдолуп жатат. Аяктоо мөөнөтү быйылкыга белгиленген. 3-фаза боюнча долбоор 2024-жылы толук аяктайт. Долбоордун жалпы наркы $860 миллион бааланган. Азыркы учурда $600 миллион сарпталды, деди инженер. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы жоопкерчиликтин, милдеттин көптүгүнүн улам муниципалдык кызматкерлер ар дайым окутууга, укуктук жардамга муктаж болуп келишет. Андыктан Кыргызстандын 5 областындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө атайын семинарлар уюштурулууда. Окутууну Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу колго алган. Бул окутуу семинары Ош шаарында өтүп жатат. Ага Кара Суу районундагы айыл өкмөт башчылары, шаардын вице-мэри жана инвестиция тартуу боюнча адистери катышты. Алар туруктуу өнүгүү жана жарандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалымат алышууда. Өнүгүп келаткан багыт бар. Бул муниципалитеттер аралык кызматташуу деген ыкманы кантип колдонсо болот, ошол жөнүндө маалымат берип атабыз. Бул деген нерсе 2 же 3 айыл өкмөт же болбосо шаардын жанында жайгашкан шаар менен биргеликте ошол шаардын жайында жайгашкандагы 3-4 айыл өкмөт жалпысынан 5 муниципалитет биригип алып, жергиликтүү маанидеги маселелерди ишке ашыруунун алкагында ошол бир кызмат көрсөтүүнү биргелешип жүргүзсө болот. Ошону кантип ишке ашырыш керек, кандай жолдору бар, кандай мыйзамдык укуктары бар, ошолор жөнүндө түшүндүрмө берет. Быйыл өлкө аймагындагы 1800 бала Ысык көлдөгү Алтын балалык ден соолукту чыңдоо реабилитациялык комплексинде эс алып келишти. Бул тууралуу кабар агенттигине аталган борбордон билдиришти. Жыл башынан бери көлгө Кыргызстан боюнча мигранттардын, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, дарыгерлердин, майыптыгы бар жана ата-энесинен ажыраган балдар барышты. Эскерте кетсек, Чолпон Атада 17 жылдан кийин 1-июнда Алтын балалык реабилитациялык борбору иштей баштаган. Борбор Ысык көлдүн түндүк жээгинде 19,5 миң чарчы метр аянтта жайгашып, көлдүн климаты, балнеологиялык шарттары балдардын ден соолугун чыңдоого жана калыбына келтирүүгө абдан ыңгайлуу. Борбордо ортопедиялык, кардиологиялык, аллергологиялык, пульмонологиялык, хирургиялык жана неврологиялык оорулары бар балдарга реабилитациялык жардамды камтыган балдардын соматика бөлүмү жайгашкан. Эхокардиограф, операциялык жана реанимация бөлүмү менен жабдылган кардиохирургиялык борбор иштейт. Унаа мамлекеттик мекемесинде колдонулган жана жокко чыгарылган мамлекеттик номер белгилерин сатуу боюнча аукциону болуп өттү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык түстүү металл сыныктарынын жалпы салмагы 74,601 кг болду. Бул түстүү металл сыныктарынын 1 кг стандарттык баасы өз алдынча жүктөп кетүүнү эске алуу менен 90 сом деп белгиленген. Ачык аукциондун жүрүшүндө 1 кг түстүү металлга 99,36 сомдон сунуштаган катышуучу жеңүүчү болуп аныкталды.
Аукциондун жыйынтыгы боюнча түшкөн каражаттын жалпы суммасы 7.412.355 сомду түздү. Эскерте кетсек, жокко чыгарылган мамлекеттик номерлерди мыйзамсыз пайдалануунун алдын алуу максатында мамлекеттик номер белгисиндеги Кыргыз Республикасынын желегинин сүрөтүн механикалык түрдө кесүү жолу менен номер белгисин утилизациялоо жүргүзүлөт. Аукциондон түшкөн бардык каражаттар мамлекеттик бюджетке которулат. Ош шаарынын Масалиев проспектисин бойлой Шамшиев көчөсү менен кесилишкен жерден Нурматов көчөсүнө чейинки аралыкта жолдун эки тарабындагы тротуарды реконструкциялоо жана куруу иштери башталды. Анын узундугу 221 километр, туурасы 2 метрди түзөт. Эске салсак, Масалиев проспектисинин Монуев көчөсү менен кесилишинен Шамшиев көчөсүнө чейинки бөлүгүндө тротуарды реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын адистери курулуш иштерин көзөмөлдөп жатат. Ушул жылдын 4-чү кварталынын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасына ылайык быйыл Ош шаарындагы 38 көчөдөгү тротуарлар реконструкцияланат. Бардык жумуштарды жыл аягына чейин бүтүрүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Быйыл сентябрь-октябрь айына чейин 38 көчөнүн 25 көчөсүн Кудай буйруса бүтүрүп эксплуатацияга беребиз деген ишеничте турабыз. Андан сырткары ошонун менен эле чектелип калбайт. Азыр Ош шаарынын жашоочуларынан дагы көп сын пикирлер айтылып атат. Эмне үчүн эле центральный борбордуу көчөлөрдү жасап эле мына внутрь кварталдарда ички көчөлөрдү, ички кварталдык көчөлөрдү эмне үчүн жасабай атасыңар деген сын пикирлер айтылып атат. Ал боюнча айта турган болсом, ички көчөлөр дагы бүгүнкү күндө жасалып атат. Мисал катары айтсак, Амир Тимур аймактык башкармалыгында 177 көчөдө, андан сырткары Туран аймактык кеңешинде, Төлөнов, Карелев көчөлөрүндө бүгүнкү күндө ошондо тротуарлар жасоо, андан сырткары Керметөө аймактык башкармалыгында Осмонов көчөсүндө, Кудай буйруса мына Краснофлотская, Урицкая, Байтемирада деген ички көчөлөрдө дагы тротуарларды куруу иштери бүгүнкү күндө толугу менен жүргүзүлүп жатат. Баткен, Жалал Абад, Нарын, Ош, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына конкурстук тандоонун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси бекитилди. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, ошондой эле директорлор кызматы бош орун болгон мектептердин тизмеси дагы аныкталды. Ваканттык орундарга кайрадан сынактык тандоо өткөрүлөт. Конкурс өтө турган күндөр тууралуу кошумча маалымат берилет. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгы 72 батирлүү турак үй курууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматы боюнча 9 кабаттуу объектини Көкжар конушундагы Молдокулов көчөсүнө куруу пландалууда. Курулуштун пландалып жаткан суммасы 156.897.121 сомду түзөт. Сынактык тапшырыктарды берүүнүн мөөнөтү 7 сентябрга чейин каралган. Орусиянын Ульяновск облусунда жол кырсыгынан каза болгон 14 кыргызстандыктардын сөөгүн жүктөп келе жаткан жүк 200 атайын борту саат 17:25 Ош шаарындагы аэропортко конду. Августта Орусиянын Ульяновск областындагы жолдо 2 оор жүк ташуучу унаа жана Мерседес үлгүсүндөгү жүргүнчү ташуучу унаалардын ортосунда ири жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 16 жаран каза таап, анын 14-ü кыргызстандыктар болгон. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана атайын топ маркумдардын сөөгүн алып келүү үчүн Ульяновск областына учуп кеткен. Каза болгон 14 адамдын ичинен 7-ü Баткен, 5 киши Жалал Абад жана 5-ü Ош областынын тургундары. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Ош аэропортунан маркумдардын сөөгүн тосуп алган учурда көрсөтүлө турган жардамдар тууралуу айтты. Азыркы учурда бир машина Жалал Абад областына 4 каза болгон биздин жараныбыз Жалал Абад кетет, 5 жараныбыз каза болгон Баткен областына кетет, 5 тез жардам машина ар бир бөлөк-бөлөк Карабулжага, Карасууга, Ноокатка жана 2 каза болгон адамыбыз Араланга барышат. Алар бардыгы маи кызматкерлер сопровождение кылат. Ошол жерге барышып, биздин өкүлдөр, губернаторлор турат, губернаторлор орун басарлар турат, акимдер турат.
бардығы көңіл айтып отыр. Администрация президенттен келишти. Маркумдардын айрымдардын сүйөктөрү өздөрү туулуп өскөн айылдарына коюлуп, ага өкмөт өкүлдөрү да катышты. Каза болгон мекендештер 1990 жылы 20 августта Араван районунун Гүлбар айылында туулган Абдулхамид уулу Жакыпбек жана ушул эле айылда 1999 жылы 22 июлда туулган Кутманалы уулу Сыймыктын сүйөгүн жакындарына беришти. Алған жақындарына, туғандарына, ата-енесіне Аллахтың сабыр қана, сабыр jamil берген. Iyaka na'budu ve iyaka nesta'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah. Ал эми Нукат районунун Төлөс айыл аймагына караштуу Умуркут айылынын тургуну 1998 жылы 4 сентябрда туулган Диана Бекмурзаеванын сүйөгү да ушул эле күнү жерге берилди. Азыр эми бул жерде өтүп кеткен келин күйөөсү ошол реанимацияда жатат экен да. Булар экөө ошол жакта иштешип жүрүп, Россияда иштеп жүрүшкөн экен. Ошол экөө эми үй бүлөсү менен. Анан эми келинчеги өтүп кетиптир. Ошол жолдош болсо ошол азыр мүмкүндө реанимацияда жатат экен, оор акыбалда. Ошондо ошо келинге дагы 300 000 сом акча каражат берилди. Ошондой эле ошол Ульяновскте жаткан, ошо больницада жаткан балага дагы 300 000 акча каражат бөлүнүп берилди. Эми бул жөн эле бул көңүл алуу болуп эсептелет. Ошол эми кичине тууган уруктарына кичине болсо да материалдык жардам, анан көңүл айтуу болуп эсептелет да. Бизде дагы эми оорукана дары дармегине каралашасыздар болгон. Эми мындай экен, ошо биз жана консул менен сүйлөштүк эле. Ал жактагы Россиядагы бардык дары дармектерди бардыгы ошол жактан каралып атат экен, бардыгы бекер экен. Ошо консул менен сүйлөштүк. Эгерде оор боло турган болсо биз ошо Москвага алып кетели десек дейт, врачтар дейт, макул болбоду дейт. Биз ушул жерде эле жакшы кылып, жакшы карап, Кудай буйруса бутуна тургузуп беребиз деген жакшы сөздөрүн айтты деп калышты ошол. Мекендешибизде ушул немесе акча проблема болсо жетпеген үчүн ошол өздөрүнүн айласынан жетпестен ошол жака барып иштеген барышып акча табабыз деп ушинтип жабырканып калып атат да. Ошого энди сиздерден сураган ошол немелерге керектичтига жардам берип турса, президентибиз да ошолорду суранып кетет эле. Ошондой эле Кыргызстандан 3 жараны жаракат алып, алар Николаев райондук ооруканасына жеткирилгени белгилүү болгон. Акыркы маалыматтар боюнча ооруканадагылардын экөөсүнүн абалы жакшырып, жалпы палатага которулгандыгы айтылган. Ал эми бирөөсүнүн абалы оор бойдон. Улум больницада, реанимацияда жатасың ушул. Кичине карап отурат ошол. Бирок киргизип кеткен ачыгы. Орусиянын Ульяновск областында 21 августта каттуу жол кырсыгында 16 адам, анын ичинде 14 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 3 жаракат алган. Аварияга учураган кичи автобустагы кыргызстандыктар кирди чыкты талабынан улам орус-казак чек арасына келип, кайра кайтып бараткан. Каргашадан улам кылмыш иши козголуп, аны Орусиянын тергөө кызматы тергеп жатат. Каза болгон кыргызстандыктардын эң жашы 22, улуусу 63 жашта болгон. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.